урматтуу бир туугандар, мен силерге айткым келет да, силер көптөн бери мындай сөздөрдү уга элек болуш керексиңер. Биздин мамлекетте баары эле мындай коркуп калгандай болуп тур да. Эч нерседен коркпош керек. Кыргыз эч нерседен коркпош керек. Анткени кыргыздар 3000 жылдан бери жашап келаткан калк. Калгандар канча калктар жоголуп кетти, туурабы? Гундар, русундар, сактар, башкалар, башка канча деген элдер, канча кандай деген улуу держава мамлекеттердин баары жок болуп кетти. Кыргыздар бүгүнкү күнгө чейин бар. Эмне үчүн? Анткени бизде ар дайым дух бар болчу. Ушул духту Жээнбековдордун кланы мына сындырып келе жатат, мен силерден дажы көрүп жатам. Эмне үчүн өлдү эле мына Шопоковдор, Чолпонбай, Төлөбердиев, Исмаил Таранчиев эмне үчүн өлдү эле? Силер бүгүн биз деген бир үй бүлөгө кул болуп калыш үчүн өлдү эле. Ошон үчүн согушту эле элдер. Ошон үчүн биз кыргыздар ушунчага чейин келдик белек. Жок. Биз өзүбүз үчүн жашаш керекпиз. Эл үчүн жашаш керекпиз. Мамлекеттин өнүгүү өсүүсү үчүн жашаш керекпиз. Бир үй бүлө үчүн эмес. Жээнбеков, Матраимовдорду жок кыла турчу партия социал-демократтар номер 9. Чоң рахмат. Кийинки сөз Койташ окуясы боюнча иштердин адвокаттарынын бири Жунусов Жамангулга берилет. Мен просто өзүмдүн каалоом менен башка жумуштарымды жыйыштырып коюп, ушу нарын жакта кате өзүм туугандарыма барып түшүндүрүп айтып, бул балдардын жанында болоюн деп келдим да. Анан эми сиздерге эмне айткым келет? Мына бүгүнкү күндө Атамбаевди өзүңүздөрдүн балдарыңыздар жаш, блестящий кадр Исаковду не за что, эч бир далил жок, эчтеке жок эле заказ менен камап коюшту. Мында карап турсаңыз, булар мындай болуп атат да, Бакиевдин жолоюна түштү. Жээнбековчу ал боюнча мен айтып атам. Не за что камашты дагы бияктан өздөрү булар баягы трайбалистик эмеге өтүп алышканда, семейный, клановый, анан трайбалистический. То есть биз тараптан эч кимди чыкпаш керек. Чыга турган мындай жалындаган, жүрөктүү, таланттуу, акыл эстүү, элим деген адамдардын баарын камап, коркутуп, өлтүртүп, туугандарын ошол эле биздин арабыздагы мына Акылбек Жапаров деп атпайбызбы, ошого окшогон анча-мынча чиновниктерди подкупать этип алып, каршы иштетип, наоборот. Ушундай жолдор менен бул өздөрүнүн кылмыштуу баягы бийликти жүргүзүп, өздөрүнө байлык, бийлик топтоп, керек болсо эртеңки күнү элди бөлүп жарып туруп, өздөрү тарапка тиги столицаны алып кеткенге аракет кылып жатышат да, угатабыз да. Эми ал жөнүндө башка тема. Анан жанакы мен ошондон бери суроо коюп келдим. Атамбаевдин үйүнө кирип, жана аткылаган боюнча, ошол аткылаган 57 сотрудник бар экен, ГКМБ, ошол 57 сотрудник ГКМБнын төрагасы, генеральный прокурор Жамшитов, Опунбаев, ГКМБ, министр внутренних дел Жунушалиев, өзү Сооронбай Жээнбеков президент. Булар адамдарга каршы кылмыш кылган, жана преступление против человечности деген бар, 381 статьяда азырчы. Бул статья адамдарга каршы ок атуу деген, бул жана өлүм жазасына чейин мурунку эменен алганда атак. Эркиндигинен өмүр бою эркиндигин ажыратуу тууралуу жазалоо көрүнүп турат да, тиякта санкциясында ошол кылмышты кылды деп атам. Ага чейинки кылган кылмыштардын баарын мен санабай эле коеюн. Убагы келгенде санайбыз, урматтуу туугандарым. Бирок эмне дегим келет. Мен Атамбаев иштеп турганда деле, оппозицияда жүргөндө деле, кийин пенсияга, отставкага экс болуп кеткенде деле мен катышып, мындай тууганчылык, достчулугум жок болчу эч кандайчы. Бирок мен ичим күйгөнү ушу Сапар Исаковду жанакы мэр Бишкектин мэричи Ибраим Кулматовдорду камап баштап көрүп баштадым да, өзүм юрист болгондон анализдеп карап, андан кийин уже Атамбаевга кол салып баштады. Атамбаев эгерде жанакы биздин мурунку президенттер Акаев, Бакиевтердей болсо, акырын чамаданды чогултуп алып туруп качып алып кетип калмакта. Мисалы да, же болсо бийликке сатылып азыркы могу. Бирок ал киши эмнени көрсөттү? Бул жерден туруктуулукту, лидерликти, мына акылдуулукту өзү иштеп атканда канча Кыргызстандын жолдорунун баарын оңдотуп, мына көчмөндөр оюндары, независимый энергетика деп канчалаган проекттерди алып келип ошонун баарын жасатты. Элим деп жүргөн киши да. Ал киши айтып атат. Урматтуу туугандар, мен бул жерден Атамбаевдин ошол жана эмесин көрүп туруп, бул жерден эң намыска бекем турган өзөр, анан сатылбаган
намустуу, гордый адам экенин көрдүм да. Мен сиздерге, сиздердин балдарыңыздарга, бүт кыргыз элине ушундай намустуулуктуу, ушундай намустуу, гордый адам болушуңуздарды каалайт элем. Анан сиздерден суранарым, социал-демократты намус үчүн коргоп бергиле, намус үчүн коргоп, колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат сиздерге. Биз бияка келатканда, жана Темирлан айткандай, досторубуз менен башкарыбыз менен сүйлөшүп калдык да. Анан айтат, тигил партия келтат, бул партия келтат депчи. Анан мен айтат элем, алар азыр баягы чоң максатты көздөп атабыз деп айтып атпайбы? Чоң максатты көздөп атабыз. Биз силерди тим эле жыргатып ийебиз, бизди шайлай ийсеңер эле. Эптеп эле жогорку кеңешке жетип баралчы. Жакшы оңордоңду ийебиз, жолуңарды салып ийебиз, заводдорду ачып ийебиз, тракторлордон берип алып беребиз деп турабы? Балалы болсоңор акча дагы бере коебуз деп турабы? Анан мындай бир эле суроо келет да. Мына биякта туугандар барыңарга айтайын, бир эле суроо келет. Мына 2 ай пандемияда болдук, турабы? Ошол 2 ай пандемияда болгондо ошол 5000 сомдорун бербейт беле ар бир үй бүлө? Эгерде элди ошончолук эле сүйсө, ар бир ошол партиянын биринчи 5-инде, биринчи 10-унда, биринчи 20-сында өлдү дегенде миллионерлер бартат. Элди ошончолук жакшы көрөткөн бербей онда акчасын. Кандай дейсиңер, турабы? Эми мына Сапар Исаковду камап койду, турабы? Сапар Исаковду эмне үчүн камады? Сапар Исаков таза коом түндүк проекттерин киргизип аткан. Бул проект кирип ишке ашкандан кийин урлар урда албай калмак. Коррупционерлер коррупциясын ала албай калмак. Ошондон коркуп срочный порядкка камашты да. Кыргызстан кичинекей менчик мындай мамлекет болуп калды да буларга. Кыргыз эли үчүн эртеңки күн туман биздикичи. Туугандар, ар бириңерге кайрылып кетейинчи. Мына мякта атамдай болгон аталар отурат, энемдей болгон апаларым отурат, эжелерим, сиңдилерим, энилерим, агаларым отурат. Ар бириңерге кайрылып кетем, ар бириңерге. Эч качан ойлобогула, менин добушум эч нерсени чечпейт деп. Бүгүн биз силер менен Кыргызстандын тарыхын жазып жатабыз. Мына ар бириңерде тууганыңар бар, балдарыңар бар, турабы? Жашы 15-те 16-га жашка чыгып чыккан. 5 жыл ичинде уулуңар үйлөнөт, кызыңар турмушка чыгат, турабы? Анан ошол турмушка чыкканда жашоосу кандай болот? Кайсы мамлекетте биз жашайбыз? Эгерде биз бүгүн утулуп калсак, чамандандарыбызды жыйнап көбүнчөбүз мигрант болгонго даяр болушубуз керек. Анткени биякта жумуш жок. Өнүгүү да жок, өсүү да жок. Биз айтып жатабыз, мына нарында өзүңөр билесиңер, бардык эле кыйрат үйөбүз деп атпайбы? Мына нарын аябай суук келет эмеспи? Суук келет. Анан светтин акчасы дагы баягы кышкы убакта аябай эле жакшы чыгып калат да. Анан пенсия менен зарплата өзү аз болсо, биз айтып атабыз, ошо 700 эмени жок дегенде бир 2000 киловаттка чейин кылалык депчи. Нарын жергеси суук жер деп. Туугандар, мындай силерге чын жүрөгүмөн кайрылайынчы. Суранайынчы силерден. Жок дегенде ушул биздин келечекти ойлоп койгулачы. Биздин келечекти ойлоп койгулачы, суранайын силерден.